Assalamu алейкум, урматтуу Москва YouTube каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, амансыздарбы? Бүгүн элдин оозунда болуп аткан шеф кебаб боюнча видео тартабыз. Андыктан биз менен видеону аңалчаң бирге болуңуздар. Артында турган Таганская 7-линиянын 2-выхты туугандар. 5-линия Таганская дагы бул жерден алыс эмес жерде жайгашкан. 7-линиянын 2-выхтынан чыккандан кийин эле оң жакка карап басабыз туугандар. Жүрүңүздөр, биз менен чогултуңуздар. Оңго кайрылып басып келгенде жолго туура келебиз. Жол арка өзүн өтпөстөн солго кайрылып светофор көрүнөт туугандар. Жодопистанын жанына келип эле сол жак караганда туугандар светофор көрүнөт. Светофор жанынан арка өзгө өтүп алабыз. Туугандар, мына светофордон берки өзгө өтүп, где-то бір 150 метр бастык. Экинчи светофорго жетип барбадык. Мына могул жерде Wildberries жазылып турат. Могул жерде клиника бар экен. Мына жүрүңүздөр. Метродон чыгып бір 350 метрдей басканда мына шеф кебаб. Карагылачы туугандар. Машина менен келчүлөргө парковкалар кенен. 30, 40, 50 машинага чейин батат. Бул жактары дагы кенен. Мунун алды ГИБДД, аркасында өтө чоң парковкалар бар негизи. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандайгер болдуңуздар? Жакшы. Жасалгалар жакшы экен, киргенде эле. Бул жака эттерди коюп коюпсуздар. Бул кандай эттер? Бул эттерден биз стейктерди жасайбыз. Карагылачы. Койду союп эле бул жака салып коюп кетесиздер да. Стейктер болот да, стейктерди жасалат бул эттерден. Сол жакта жатканасы бар экен киргенде эле. Жүрүңүздөр, эми толук обзор кылып бериң. Жүрүңүздөр. Көрүүчүлөр уже көрүп атат, кебабтан баштап калды. Кандай экен деп. Бардан чайларыбыз болот, лимонаддар, коктейлдер болот. Бул жак биздики открытый кухня. Бул жакта шашлыктарыбыз бар мындай. Ого. Эттер адал дегиле. Эттер адал. Могул жерден полный халал биздики. Ичкерден тазалыгын көрүп, мына туугандар ачып коюптур ушундай кылып. Ишенбегендер, текшерем дегендер көрсүн деп. Бул жагы чоң зал экен. Бул жагы стойтсак уже зал болуп кетет. Мындай залыбыз. Бизде кабиналарыбыз бар. 10 адамдан 30 адамга чейин. Экинчи этажыбыз дагы бар бул жагында. Уже элдерге кызык болуп баратат да, уже бул серьезный экен, ресторан сыяктуу. Тамактарын сценалары кандай депчи? Башка чайханалардан айырмачылыктары барбы деги? Биздики негизи ошо 3 кухня болуп эсептелинет. Бул жакта восточный кухнябыз бар, арабская кухня и турецкая кухня. Ичинде менюзда ценалары жакшы эле. Келип көрсөңүздөр болот. Турецкий тамактарыбыз абдан жакшы бардыгы. Ошо бул жак өтө экинчи этаждары бар экен бул жакта. Чакан баягы жолугушууларга дагы келсе болот экен да, мындай жасалган жакшы. Кабиналар дагы бар экен да силерде? Канча кабина бар силерде? Бизде 2 кабина бар. 2 кабина бар. Эч ким жок, адамдар барбы? Бир асында ачып көрсөңүздөр болот. Көрсөк болот, бир көргөзүп коелук элдерге. Кыздар бар экен. Чечит коелук. Экинчиси каякта, бияктабы? Колонкалар бар экен. Той өткөргөнгө дагы болобу, мисалы чакан шо той, Куран окутуу дегендей. Метродон бир 350 метр басканда жайгашып тур. Парковкаларыңар кенен экен. Ооба, бесплатный парковкаларыбыз бар дагы. Бул жак кабинабыз 25 адамга чейин. Кабиналар бесплатный эле, биздики саат эмес, жөн эле ошо бронь кылып келип отуруп кетсеңиздер болот.
кино көрүп же болбосо Кино көрүп тойлорду көрүп дегендей. болот. Флешка салып, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жакта колонкалар бар. Колонкалар бар. Караоке ырдайм дегендергечи мисалы чыгып калат да ошондой. Караоке бул жакта бизде персональный караокебиз бар Капелабызда. Бул жактарга ошо 6 адамдарга чейин месталарыбыз бар. Тазалыгы жакшы экен. Тазалыкка жакшы Уборка каждый гости отуруп кеткенде биздики уборка сразу башталат. Аквариумда коюп койсуңар балыктарды. Аквариумубуз бар. Жакшы. Жакшы экен. Экинчи этаждарын бир көргөзөлү болгонда. Бул жакта ошо 10 адамдык местабыз бар. Бул жакта Кайленчеги отуруп алдар. Сөйлөгүм. Жактары деле жакшы. 6 адамдык месталарыбыз бар. 6 адамдан отурса болот. 6 адамдан. Кенен. Жашыл чаймерлер, гүлдөрүбүз көп. Дамын сезгөнүздөр, бизде азыр шеф Вай деген шоубуз бар. Ошону көрсөңүздөр болот. Атайын сиздер үчүн ушуну даярдап койдук. Элдерге кызык болуп калды. Көрөлүк анда жүрүңүздөр. Шан шөкөт менен тосолгон турбайбы? Москва бар келет деп тургандар. Караңыздарчы. Ого. Кайсы бирин жейм эми азыр мен? Бунун тыйыны канча эми? 500 рубль ушунун тыйыны. Турецкий котлет. Бисмилlah. İçin sırı var ekan ha? Damı жақсы. Туғандар, суббота базарды еске алғанда 4-тен 7-ге чейин башка күндөрү 20% арзандатуу Москвадан келгендерге 4-тен 7-ге чейин. Бул кандай? Кебаб? Уфа кебаб. Астротасы средний астрота. Ушундай мангалда овощ на мангале кошулуп берилет да. Тыйыны канча? Тыйыны 600 рубль. Тыйын баягысы жакшы, дамы жакшы. Өтө сонун. Бир көрүңүздөр туугандар. Кече бирөө жазды эле, сен тамак жеп жүрө берет экенсиң. Бисмилlah. Жеп көрүш керек да. Бул кебаптарыңыздын баасы канча? Бул 600 рубльдан. Штук 600 рубльдан. Штук 600 рубль. 1 метрдей бар го бул. Mo kийинкилери канча? Скойдо. Булар 400 рубльдан. 400 рубльдан. Bunun turganı 500 rubl болот. 3 штугу. 3 штугу 500. Mo kийиnkisi кандай болот? Кийиnkisi ошо 400-500 рубльдан шашлыктарыбыз бар эле. Бул куриный, да. Бул 400 рубль. Буларчы? Бул рулет. Шашлык рулет. Тоже 500 рубльдан турат. Ушумо бир 400 штугу. Бул урфа кебаб. Урфа кебаб тоже 600 рубль. Урфа менен Адананын айырмасы урфа кебаб острый эмес, ачуу эмес. Адана кебаб кичине ачуураак да. Бул шопо эмне эле мындай? Бул пловко ашка кошуп берилчү ачуусу дейт эле. Бизде вах-вах деп коет эле, башка чайканалар барчы? Бул турецкий пахлавалар. Булардын баалары канча? Булар мынакей мунусу бирөө берилет. Бул 300 рубль. Ичинде мороженое салып берилет да, турецкий честно. Мунусу болсо порциясында 3 штук болот. Тоже 300 рубльдан. Ичинде мороженесі менен берилет. Азыр өзгөчө телешка менен шашлык алып келди да. Кыздар ойноп, бийлеп дегендей, өзүнчө башкача куурлар. Анын тыйыны канча, жанагы этти, анан эмне деп названиясы, ошол боюнча кыскача түшүндүрөлү. Ал негизи стейк эттин отко бышырып көрсөтүп, шоу кылып көрсөтүп берет. Алдыңарга алып келип дейми? Заказ кылсаңыздар 2,5 рубль ичинде ушу стейк берилет, отко шоу көрсөтөт. Анын аты шеф Вай деп аталат. Ага дагы кандай десем, официанттарыбыз, ушул жакта иштеген кыздарыбыз жакшы мана тартуулап берет. Бийлеп, жакшы мана тартуулап беришет. Жеке майрамдарга дагы
жеке майрамдарга биздин заведениябыздан торт анан поздравление берилет, поздравление кылабыз. Аштарга заранее чалып заказ бериш керек, ошол боюнчадан түшүндүрүп кетелик. Заранее ошол номерге чалып бронь кылып, кабина болсо кабинаны бронь кылып, заранее ошо килограммовый заказной тамактарды заранее айтып бериш керек. Москвадан келгендерге ошол бир той өткөрөм дегендерге кандайдыр бир акция болобу? Болот. Скидкалар. 20%. Любой учурда келсе да, мисалы, чоң нерсе өткөрөм десе, 20%. 20%. Скидка. 4-төн 7-ге чейин эмес, ал өзүнчө отдельный. Туугандар, келе бересиздер. Кызматта буйруса. Ошо ресторан Шеф Кебабка келиңиздер, сиздерди күтөбүз. Кызмат кылалык деп ачып коюптур туугандар. Сиздер үчүн ачтык ушул ресторанды. Ошо келип, биздин тамактардан дамын татып кетиңиздер. Жакшылык жамандык күнөрдө шеф кебаб сиздер менен бирге. Келе бересиздер. Жакшы экен туугандар. Жолдун боюнда экен, парковка кенен экен, метродон 350 метр басат экен, биз жолдор көргөзүп койдук. Келе бересиздер. Заказды берип, тамактары аябай даамдуу чынында. Келип бир көрүңүздөр. Могу 4-төн 7-ге чейинки бир аралыкта келсеңиздер аябай сонун болот. Жанагы достор чогулуп шашлык жейлик депчи. Ишиңиздер ийгилик анда. Рахмат. Күтөбүз.